Республикадагы парламенттик шайлоо 28-ноябрда өтөт. Жогорку кеңештин жаңы чакырылыштагы 90 депутатынын 54-ü партиялык тизме менен келсе, 36-сы эл өкүлү бир мандаттуу округтан шайланат. 25-октябрда Балык шаарынын мэриясынын чоң жыйындар залында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине шайлоону уюшкандыкта жана таза өткөрүүгө жетишүү боюнча жергиликтүү бийликтин жетекчилери коомчулук менен жолугушуу өткөрүп, шайлоону өткөрүүгө карата жергиликтүү бийлик тарабынан түзүлгөн шарттар боюнча маселелер каралды. Шаардын мэри Аманат Сыдыков шайлоо участокторунун даярдыгы тууралуу маалымат берип, шаардагы ишкана мекемелеринин жетекчилерине, мамлекеттик кызматкерлерине шайлоо үгүт иштерин жүргүзүүсүнө тыюу салынган жана катуу көзөмөлгө алынаарын билдирди. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлер тигил же бул талапкерге тартып, тууганчылык, өң тааныштык, жакын адамдарына добуш берүүгө чакырык таштаган учурлар кездешсе, анда ал жетекчинин маселеси мыйзам чегинде карала турганын, шайлоо таза өткөрүүгө жетишүү зарылдыгын билдирди. Бул жолку шайлоодо добуш сатып алуу, тууганчылык жетекчилеринин басымы менен шайлоо сыяктуу укук бузуулардын алдын алуу боюнча иштеп жүрүп жатканын жана ар бир инсан өзү каалаган талапкерге добуш берүү толук укуктуу экенин айтып берүү мандаттуу шайлоо округу деген эмне жана шайлоо учурунда шайлоочулар эмнелерди эске алуу керек деген сыяктуу бир катар суроолорго жооп берип, талкуу жыйынында келген экенин түшүндүрмө берди. Талкууга шаар тургундары активдүү катышып, өздөрүнүн суроолоруна жооп алышты. Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Урунбек Исмаилов жогорку кеңеште шайлоонун өткөрүү тартиби менен тааныштырды. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышчылары. Мен кичине кечигип калдым, ошол кечирим сурайм. Чолпон Тоолчумун биздин округдук комиссиянын центри Чолпонта шаары болуп атпайбы? Ошон үчүн бүгүн ошол жака отуруп иштеп атабыз да. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бир мандаттуу шайлоо округу Кыргызстан боюнча 36 округ түзүлгөн. Биздин Ысыкөл облусунда 3-өө, анын бирөө ушул Ысыкөл району полностью кирет, Балык шаары полностью кирет, анан Тоңдун Көкмөйнөк айыл өкмөтү кирет да, то есть 3 айыл кирет. Ошондуктан ошо центрибизди Чолпонтода белгилеп койгондуктан күнүгө Чолпонтога барып келүүгө туура келип атат. Бүгүн саат 4 деп көчө мурдагы менен макулдаштык эле кирип, тиякта дагы ошентең дагы губернатор чакырып чогулуш болот деп ошол жакка даярдык болуп атып кичине кечигип калдык. Бул шайлоонун өзгөчөлүгү эми айрыкча мурунку шайлоо системасында иштеген адамдарга тиешелүү, биз баарын билебиз, момтөлө койчубуз деп, бирок бияка келгенде анча жаңылып калчубуз. Эми бул такыр башкача болуп атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, телевиденияден массалык маалымат каражаттарынан президентибиз баштап эмне деген элге, журтка кайгыуусун көрүп атсаңыздар керек. Бул шайлоодо өзгөчөлүк ушунда административдик ресурс дегенди такыр жойдук деп атат. Мынакей сиздер жалпы ушу Балыкчыдагы шайлоого тиешелүү деген жетекчилер, андан тышкары ошо непосредственно иштеп аткан адамдар, силердин көзүңөрчө мына мэрибиз жана ушундай эле аппарат болуп турат, тигини шайла, муну шайла деп баягыдай нерсе жоюлду. Же болбосо бул бир чети жакшы да болду. Айрыкча ушу мэриянын аппаратына, кызматкерлерге, өзүңүздөр билесиздер, мурун кадимки эле процент койчу эмес беле? Шайлоо комиссияларда деле. Мурункулар эсиңиздеби? 67% болсун, 72% болсун, жана башка деген. Биз бул балиядан да кутулдук. Чыныгы элдин өзү тандап ала турган мезгил келди. Эми урматтуу айрыкча ушул шайлоого тиешелүү адамдар, сиздерден чоң өтүнүч, баягы жер тамырдан эл тамыры деп коет. Сөз бирөөбүздүн таекебиз, бирөөбүздүн жээнибиз чыгат. Анан ушул кызматты иштеп атып, ошолор үчүн агитация кылбай эле койсоңуздар экен. Анын бирден бир себеби өзүбүздүн келечегибизге туура эмес болуп калат. Мынакей күндө какшап айтып атат. Эч аял жок. Мына быйыл өзүңүздөр мынакей азыр балким бүгүнкү кабарлардан окусаңыз керек, жогорку кеңештин төрагасын каттабай койду. Окудуңуздар. Жогорку кеңештин төрагасын каттабай койгондон кийин жөнөкөй кандидаттарды каттабай коюш проблема деле эмес. Ошон үчүн мына ушундан биз ар бир кадамыбыздан, өкмөттүн, президенттин ар бир жасап аткан кыймылынан, ар бир сүйлөп аткан сөздөрүнөн
жыйынтыкты ушундай эле чыгарып койсок болот. 89.607 шайлоочу болуп атат. Округ боюнча айта кетчү нерсе эң азы биздин шайлоочулар. Бизде Ысык-Көл областында 3 округ бар, ошо мен област айтып атам да. Ошонун эң шайлоочусу, аз шайлоочусу биздин округ болуп атат. 61 участкалык шайлоо комиссиясы иштеп атат. Бирөө бир мандаттуу шайлоо округуна, бирөө болсо пропорционалдык системада коебуз, партиялар шайлайбыз. Эки бюллетендин түсү эки башкача болот. Бирөө көк түстө, бирөө ак түстө. Биз шайлоо башталганда ар бир асууга жазып коебуз. Азыркы таңда кулагыңыздарга, жумуштарга, урматтуу төрагалар, катчылар, то есть бир мандаттуу бюллетендин асуусу кайсы, партиялык системанын асуусу кайсы деп. Мына ошого эки башка бюллетен аласыздар. Бир мандаттуу бизде 14 кандидат катталды азыр. Катталган жок, ниети билгизи да, анын 6-га катталды. Эме болгонго чейин каттоо бүткөнгө чейин да канчасы барат, канчасы келет, аны өздөрү билишет да. Ошондо биз бир мандаттуу бюллетенде ошо 14 киши болсо 14 кишинин фамилиясы болот, капталында квадрат, муркудай эле. Ошону билесиздер. Бул оңоюраак иш. Фамилиясын окуйсуздар, ал эми фамилиясы бюллетенде болсо жеребев аркылуу киргизилет. Ким канчанчы болсо жеребев өткөзгөндө ошол катар номер болот. Алфавит боюнча болбойт. Ошого ар бир каалаган талапкерлерге квадрат коюш керек. Ал эми пропорционалдык система, партия система болсо, канча партия катталса ошол партиянын эмеси аттары жазылат. Бир бюллетенге жарымына чейин деп коюлат. Азыр 23 партия болуп аткан, бирок алардын арасынан дагы кеткендер болушу мүмкүн. Бир 18-17ге барып калчу деген прогноз болуп атат. Ошол партиялардын списоги кетет. Ар биринин маңдайында тоже квадратик болот. Демек биринчи партияны тандайбыз. Кайсы партияга салышым керек деп. Андан тышкары бул партиялык система деле мажоритарникке окшоп калды. Себеби дегенде ошо партиянын ичинен бери ар бир кишини тандайбыз. Демек ар бир партия 54-төн ашык кандидаттын списогун бербеш керек. Муну билесиздер 120дан кем эмес болчу. Эң азы 120 болчу. 134-чү, 144-чү. Азыр 54 кадам мандат болот. Ошо 54 биягында мисалы үчүн 15 партия болсо, 15 партиянын аты жазылат дагы маңдайында квадратик болот. Ал эми анын астында болсо ошо 54 квадрат болот. Жандардын номерлер жазылган 1, 2, 3, 4 деп 54-кө чейин. Демек сиздерге мына агитация буюрса 29-нда башталат. Ошо 29-дан баштап ар бир кандидат мен баланчанчы номурмун. Мисалы үчүн бир партияны айтып коеюн, допустим, Атамекен деп коелу. Мен Атамекен партиясынын дагы 17-чи номурдамын деп айтат. Ошого жараша сиздер биринчи партияны тандап, андан кийин ошол ичиндеги катар номерди тандашыңар керек. Муну элдерге туура түшүндүрүп айтып койсоңуздар. Бүгүн сиздерди, жетекчилерди, анан бул шайлоо участкалык комиссияларды чогулганыбыздын максаты ушу келе жаткан 28 ноябрга коюлган жогорку кеңештин шайлоосун өткөрүү боюнча бир эле маселе бар. Ошол боюнча атайын уиктерди да чакырганбыз, уиктер бар эле келди. Эгерде бирөө катышып, же буга же тиге дей турган болсо айтсаңыздар. Мына биз бүгүн аз баардыгын официалдуу айтабыз. Бүт жетекчилерге официалдуу айтабыз. Алар өздөрүнүн мекемесине барып протоколдук жыйын өткөрүп туруп эч ким шайлоого ачыккандар бар. Өздөрү кааласа кимге шайлайт, кимиси жагат, ошого барып шайлай берсин. Бирок чыгып агитация кылабыз. Же бир мисалы үчүн гос кызматта иштеп, бирок эми акчасын төлөп атат, тыйын таап алайын, кышка көмүр алып алайын деп бир партияга иштегенге дагы болбойт. Уруксат берилбейт. Аны деген биз кепилдикне беребиз. Биз дагы сиздерге мына так кес айта алабыз. Бир дагы партияга, бир дагы кандидатка жан тартабыз, же бирөөнө жакшыраак условия түзөбүз, бирөөнө начарлык болот деп
антип да айтпайбыз. Баардыгына бирдей шарт түзүп беребиз. Ким кандай эмне сураныш менен келсе, биз ошону уюштуруп беребиз. Аны дагы сиздерге баарыңызга жеткиребиз. Сиздер келип өзүңөр кандай суроо талаптарыңар болсо, программасы боюнчабы, баардык немеси боюнча өзүңөр сурап аласыңар дагы. Эл тартиптүүсүн өзүңөр барып каалаганын уже шайлап аласыздар. Ошондойго биз мүмкүнчүлүк түзүп жасайбыз. Партияга добуш берип туруп, кандидатка номерга добуш бербей калсаңар, ал бюллетень жарайт. Ал партиянын эсебине кете берет, кандидатка кетпейт, бирок партиянын жалпы жана 5%дык барьерине кете берет. А бирок кандидатка кетет. А бирок номерга шайлап, кандидатка шайлап, партияга шайлабай калсаңыз, анда уже система түшүнбөй калат. Кайсы партиянын ичиндеги кайсы номерга шайлап, ал бюллетень жараксыз болуп эсептелип калат. Абдан мандат менен оңой эле, мандат менен добуш берет. Өзү аябай кызыктар болот. Кайсы партия менен кетип атат? Biz жалпысынан түшүндүрүп бердик. Процедура кандай болот? Жалпы процедураны түшүндүрүп бердик. Андан кийин ар бир кандидат өзү кызыктар болот. Канчанчы номер экенин сиз кетип эле, ой, улам айтып, мына мен мончанчы партия, мончанчы номермин. Эгер мэрия залында жерин болсо, аны жазып беребиз. Эгер көчөдө жок, бир мисалы базарды элен уюштурам, ар кайсы кандидат ар кандай экман жасайт да. Ким кандай сурана турган болсо, биз баардыгына бирдей адилеттүү өткөрүп бергенге биз толук шарт менен түзүүгө даярбыз. Бирок алардан да талап кылабыз, шайлоону таза өткөрсүн, эч кандай акча берген деген жок. Эгер бере турган болсо, сиздер да бизге айтсаңар болот. Биз мына буякта шаардык оперативдик штаб түзөбүз. Аяктар деген күч органдары болот, баардык органдар болот. Анан ошол жерде ыкчам барып туруп, ким канча кандай берип атканын дагы, алып атканын дагы жазага тартат.